Кыргызстандын эң алдыңкы окуу жайы болгон Ош мамлекеттик университетинде бүгүн өзгөчө күн. Анткени 50 000 студенттин ичинен 8 мыкты жигит Ошмунун мырзасы 2025 кароо сынагына катышып жатат. Бул жолку сынак мурунку жылдардан айырмаланып 4 бөлүктөн турат. Андыктан кайсы факультет, институт же колледждин студенти бул наамга татыктуу. Аны алдыңкы мүнөттөрдө өздөр менен чогуу билебиз. Катышуучулардын сынакка кызуу даярданганы алыстан эле көрүнүп турду. Биз мырзалардын өздөрүнөн да сурап көрдүк. Кандай болду даярдыктар? Даярдыктар мен негизи башынан мынчалык ойлогон эмесмин. Бирок жакындаган сайын азыр кадимгидей толкундап атам. Чынын айтайын, толкундап атам. Сахнаны сүрөп болуп атат. Даярдык колдон келишинче жасадык. Эми буюрса жыйынтыгын көрөбүз. Көрүүчүлөргө, студенттерге кандай талантыңызды көрсөтөсүздөр? Мен бул сапар болуп көрбөгөн нерселерди кылам. Атайын бир аз креативдүү нерселерди болушунча заманбап нерсеге басым жасадым. Буюрса көп көрөрмандар күтпөгөн нерсени жасайм деп аракет кылып атам. Бул сынакка даярдык өтө деле мындай узак убакытка созулган жок. Себеби кыска убакыттын ичинде даярданып чыгып ушул жерде аз талантыбызды көрсөтөбүз. Талант дегенде эмнени көрсөтөсүз ошондо? Ырдайсызбы, билейсизби? Мен өзүм ырга жакынмын, ырдайм. Бүгүн медфактын атынан чыгып жатабыз. Биздин даярдыкка 10 күндөй кетти деп ойлойбуз, бирок акыркы 2 күндөрү абдан көп кызуу даярдандык. Даярдыгыбыз буюрса жакшы. Анан жалпы көрүүчүлөргө кандай таланттарыңарды көрсөтөсүңөр? Биз көрүүчүлөргө спектакль ойноп беребиз, актёрдук чеберчилигибизди көрсөтүп беребиз. Сынак 4 бөлүктөн турду. Алгач катышуучулар өздөрүнүн чыгармачылыгын колдонуп, көрүүчүлөр менен саламдашты. Салам айтам күйөрманга көз салган, колдоп, коштоп четте турган каткыра. Залда отурган студенттер, күйөрмандар катышуучуларды колдоп сүрөп турушту. Мырзалардын ата-энелери да атайын алыстан келишкен. Жороев Артурдун апасы болом. Өзүнүн жаштыгына карабай ушул Ошмун мырзасы 25ке катышып алды. Мен ийгилик эле каалайм балама. Учурда азыр аябай сыймыктанып атасызбы? Сыймыктанып отурам. Өзү бир эле балам бар. Жалгыз эле балам бар. Ошол жалгыз баламын ийгилик каалайм. Окууларына ийгилик, ар дайым ушинтип эле өнөр өркүндөй берсин. Эч качан көңүлү өксүбөсүн. Сиздин оюңузча кайсы институттун мырзасы татыктуу? Бакберген. Эмне үчүн? Билбейм, акын, балким, көп жактан таланттуу деп ойлойм. Кимди колдоп атасыңар? Бакбергенди. Эмнеге, эмне себептен? Филология факультетинен болгон үчүн ошол себептен. Кайсы таланты жагып атат сага? Поэзия окуганды, ошо. Кимди ойлоп атасыз? Адаханга. Эмнеге, эмне себептен? Эми жакшы ойноду. Эмнеси жакты? Чыгармачылыгы. А сизгечи? Кайсы мырза Ошмунун мырзасына татыктуу? Жороев Артур. Эмнеге, эмне себептен? Одногруппниким. Группалашыңызбы? Бексултанбай акага. Эмнеге, эмне себептен? Эмне себептен? Анткени баары жактан эле мыкты болуп келатат деп ойлойм. Чоң көрсөтүүлөр берди. Жакшы видеоролик тартыштыр. Кайсыл институттан келдиңиз? Медфактан келдик. Кимди колдоп атасыз? Кайсы мырзаны колдоп атасыз? Медфактын кандидаты Динов Андаханды колдоп. Эмне үчүн? Биздин факультеттен чыккан үчүн. Биздин факультеттин атын чыгарганы келди. Сынактын жүрүшүндө катышуучулар өнөрлөрүн көрсөтүштү. Баарын таң калтырган жигит табиаттануу, дене тарбия, туризм жана агрардык технологиялар институтунун студенти болду окшойт. Кароо сынак жыл сайын 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата уюштурулуп келет. Эң негизгиси бул конкурста биз мырзалардын интеллектуалдык деңгээлин, чыгармачылык дараметин, ошол эле мезгилде алардын тапкычтыгын, алардын ушул жалпы ой жүгүртүүсүн, критикалык ой жүгүртүүсүн жана эң негизгиси ушул мекенге болгон сүйүүсүн даңазалоо максатында өткөрөбүз. Жыйынтыгында калыстар тобунун чечими менен бардык катышуучуларга ыраазычылык баракчалар берилип, өздөрүн мыкты көрсөткөндөргө интеллектуал мырза, Инстаграм мырзасы, мыкты идея, таланттуу мырза номинациялары тапшырылды. Ал эми Ошмун мырзасы 2025 наамы бул ирет математика, физика, техника жана маалыматтык технологиялар институтунун студенти Тимур Эсенбаевка буйруду. Экинчи орунду 2 мырза камсыздады. Алар филология жана маданият аралык коммуникация институтунун студенти Бакберген Расулжан уулу,
жана табияттаануу, диний тарбия, туризм жана агрардык технологиялар институтунан Бексултан Памир уулу. 3-чү орунду болсо медицина факультетинин студенти Адахан Идинов алды. Тимур бул жеңишин Алайдан келген апасына арнады. Мен ушул жеңишимди атайын Айылдан келген апама арнадым. Азыр толкундануу болуп атат. Чоң рахмат бардык келген көрөрмандарыма, ыраазычылык билдирем. Жана мен студент акча аппараты группалаштарым бар. Жана волейбол ойноо командам, жалпы эле студент досторго терең ыраазымын. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылып, белектер берилди. Мерим Айтмаматова, Бигелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары.